болчу. Жөн гана бир картинка турган. Анан жумуш менен кайрылып атам деген адамга сөзсүз түрдө номерин бердим. Айтургандын чыгармачылыгын өзүн чыгармачылык жагын өзү башкача мындай как көрөрмөн катары баалайм чындыгында. Чыгармачылык өтө мага жагат. Машина менен иш кылам деп калдың эле, машина керек болуп атат клипке, съемкага, ушундай кара түстө болсо деп ошол өзүм каалаган машинамды айтсам алып келип берди. Негизи адамга кайрылсаң, айрыкча эркек кишиге кайрылсаң, хорошо болот, Кудай кааласа кылып берем, же болбосо болуп калар деген үмүттө ушундай эркектер жактыра бербейм. Съемка учурунда дагы машина табып берем деди, табып берди. 3 күн бою биз менен жүрүп, ал жерде Папан жергесине барып биз от чакканда дагы жөн турган жок. Отту өзү жагып, өзүнүн клибиндей мамиле кылып, баягы бир жакын адам көрүп мени биринчи жолу көрүп атса дагы жардамын аябагандыгы, жөнөкөйлүгү, баягы мактанбаган сапаттары болгондой эле ошондой сапаттары менен багындыра алдым мен. Эми баягы машина таап бергенден кийин кетип калыш болбоду ачык эле, баягы эми мен кетип калсам, может ал деле кетип калабы, көңүл бурбай коебу дегендей улан. Ошентип бир 3 күн уландыбы съемка, ошондой болуп жүрдүк. 3 күн эрип жүрдүңүз. 3 күн чогуу жүрдүм ачык эле. Ошентип жүргөндөн ошо клипте чогуу жүргөндө эмнегедир мындай башкача бир эмелер пайда болуп, жакшы көрүп дегендей ошодон башталды да. Адам бири-бирини көз менен сүйөт деп ойлойм мен. Дамирди мен ошол съемка учурунда көзүм менен мени карап атканда мен өзүнчө бир сезимдер пайда болду. Демек, жылдызыбыз келишти деп ойлойм. Ошол эле учурда анткени тынбай эле мени карап атты да. Эми мындай адам билинет го, мисалы айтурган деле мындай клипте чогуу жүргөндө бул деле мындай башкача карап, башкача эме болуп, ага чейин мындай эле болуп жүргөн да. Көз караштары башкача болуп эле, значит сөйткөнсүң да дегендей ойлор болуп. Кыз менен бала өздөрүнүн ролун аткарып атканда биз чекеде эле баягы за кадром эле турсак дагы өзүмү Дамир менен элестетип ушундай бир кыялдар болду да. Мындай ырчы жагын алган эмесмин, но бирок айтургандай эле кызды элестетип жүргөм. Ары жакшынакай деп коет, келбеттүү деп коет, келбеттүү келишкен ошондой. Съемка бүткөндөн кийин Дамир кетип калат, бүтүп эле койсо экен деп жүргөм. Анан бирок андай болгон жок. Ал учурда орозо мал болчу. Мен да орозо, Дамир да орозо болчу. Орозо тутуп жүргөн элек. Анан озачарга бири-бирибизди чакырып, чогуу орозо, озачалы деп ушундай бири-бирибизге кандай десем, съемкадан кийин деле баягы чалышып, смс жазышып, ушундай мамиле болуп. Айтургандай эме кыз. Өзүм мындай эме болуп, шайыр баягындай болуп жүргөн менен, бирок өзү негизи өтө мээримдүү. Чындыгында мындай мамиле кылган адамдар билет. Аны мындай айтып мактабасам деле өзү негизи действительно ошондой кыз. Мээримдүү, действительно мээримдүү кыз. Ошол жактары мени тартты да меничи. Жөнөкөй, боорукер, адамгерчиликтүү, эрктүү, чечкиндүү, дайым бир сөзүндө турган, анан дайым баягы жашоо болгон баягы кандай десем, пландары баягы ушундай нерсени мындай ар дайым пландап турган, эртеңки жашоосун ойлогон адам. Мисалы мен бир нерсени баштап атсам, туура эмес болсо мындай күйүп кетет да, мындай эме болупчу. Жок, ал мындай болуп кетет, андай болуп кетет. Анан кээде эми эркек кишинин боло берет дегенде баандай рисковать этип жүрөсүң, андай жерлерде жок, токтоп туруң деп кеңештерин айтып эме кылып. Эми мээримдүүлүккө кирет да ал делечи, мисалы баягы күйгөндүгү, аягандыгы, ошол жактары да. Дамирдин эмне жакшы сапаты бар, эч бир баягы майрамды унутпайт да. Ар дайым 8-март болобу деги эле сүйүү майрамы, туулган күн, баягы башка эркектер бар. Алар үчүн жооп бергим келбейт, бирок өзүңөр түшүнөсүңөр, өзүңөр билесиңер. Башка эркектер бар, жөн гана мындай боло берет
деген сыңары мындай мимо уши орусча айтканда өткөрүп коет го. Бул күн деле өтүп кетет, эчтеке болбойт. Андай нерсе жок да Дамирде. Сөзсүз түрдө майрам болсо ошол майрамга жараша белек берет. Сен татыктуусуң деп. Мындай элементарно көчөгө чыгып кетип атканда деле мындай ботинкаларымды тазалап, эме кылып, эми көпчүлүк эле кыздар андай нерсе кылбайт да, мен билип жүрөм да. Ошол жактары жакшы. Айттым го, ошо кемчилиги дагы, плюсу дагы мен өзүмө мындай туура келет да бүт баардык жактарычы. Ошол кемчилигин дагы жакшы көрөм. Ошо эркелеп, андай кызганып эме болуп кетет да, анан ошол жактарда эми мисалы кемчиликти айтпайм, ошол нерселер деле жагат. Кээде терс комментарийлер келип калса дагы, сен андай сын пикирлерге андай маани берсең өспөйсүң. Ал адам сени көрө албай жазып атат, чөкпөсөң мен турам го жаныңда деп ушундай сөздөр айтып турса маанайым абдан көтөрүлөт. Бир эле мен эмес, деги эле өзүнүн кайнатасын, апам, атам, өзүмдүн ата энеме, бир туугандарым деле аябай маанайын көтөрө берет. Жөн эле убакта апама чалып, кайненесине чалып, кандайсыз деп мындай тамашалашып, сүйлөп, ушинтсе маанайым мен өзүнчө эле көтөрүлөт. Кемчилиги эсте албайм, бирок бир эле кичине кемчилиги бар ал Дамирдин. Кандай десем, негизи кызганчагыраак да. Ошол кызганчагыраак. Бул нерсени мен Дамирге турмушка чыгаардын астында деле кайненем, апам айткан, өтө кызганчак, чыдайсыңбы деп. Ошол эле сапаты бир аз мындай эме болот. Бирок калган жери баары эле ойдогудай эле жакшы эле. Айтургандын минус жактары эме мындай көңүлчөң да. Көргөн адам менен эле мамиле түзүп, көргөн адам менен эме болуп кете берет да. Ошол жактары, минус жактары көп. Сразу эле жакын болуп кетип, адамды билбей туруп элечи. Көп айтам, адамды бил, кандай ой менен, эмне ой менен. Уже ал нерсени өзү деле билет. Андай факт менен башына келгенде сабак болот экен да. Дамир сүйүүсүн мага мен сени сүйөм деп айткан эсимде жок экен чындыгында. Бирок чыныгы сүйүүсүн анан колум сураганы бул мен туулган күнүмдө болгон. 17 август дал ушул Изюм Ресто барында дал ушул шакекти берип сүйүүсүн арнаган. Прям бандай романтикага кирип, мен сени сүйөм, тигиндей мындай деп айткан эмес. Жакшы кызсың деп жүрчү, мүмкүн Дамир уялгандыр, билбейм. Ар бир адамдын ар башка ою болот. Эми ырчыгоо же болбосо силер айткандай турмушка кандай дегендер болот. Эми главный мен өзүм ишенип атпайм ал нерсеге. Эми ырчылыгы мага эме деле эмес, ачыгын айтайын. Кыздын өзүнөн да ал. Аял кишинин өзүнөн. Жана айтат го, инсапты аял кишинин өзүнө берсин. Жаман жүргөн адам кандай болсо да жаман жүрө берет да, ал эч нерсе жок. Дамир сразу эле айткан, ырдатпайм, сен ырдабайсың. Мен сага алдын ала айтып коеюн деп, мен атама дагы айткан. Бирок ошондо аябай коркунуч болду, менде чындыгында ырдабай калат экенмин деп, бирок мейли кантсе да үй бүлө биринчи артык да. Мейли ырдабасам ырдабай деле кала берем, ага деле даярмын, өзүмчө ырдап үйдө жүрө берем да деген деле ой болчу, бирок бир аз убакыт өтпөй Дамир менен көптөгөн жерлерге барып, мен менен чогуу жүрүп, бүт нерсени туура түшүнүп, анан мен жанымда жүрсө, дайым эле мындай кандай десем, ишеничи 100% болот. Анан ошол сыңарындай эле өзү болот экен. Демек, ырдасаң сен багы сразу ташталбайсың баары бир күн келет, өзүң эле айтасың, ырдабай эле коеюнчу деп, азыр сен шагың сындырбай эле, гүлгө деле суу куйбай койсоң, солуп калат го, ошол сыңарындай кылбайын сени, талантың бар, эл сени каалап турса, баалап турса, мен кантип сени бантип
ушундай неме кылып коеюн, баягы чектетирип коеюн чармачылыктан, ырдашың керек деп ошентип айткандан кийин аябай сүйүнүп, чармачылыгыма дагы да болсо көбүрөөк маани берип калдым. Менин тандоом да бул. Мен тандадым ушул нерсени. Мен тандагандан кийин алар мага жакын болгондон кийин алар мени колдойт да. Ал нерсеге ишенем. Ата-энем деле колдоп, жакшы көрүп. Эми ата-энем мага эч кимдей жаман нерсе каалабайт. Досторум деле. Эми мисалы мен ол бир орусту алып алсам деле, Кытайды алып алсам деле, эми жакын адам болгондон кийин колдойт да, эмне болгон жакта делечи калды. Жаш боюнча эч кандай тоскоолдук болгон жок. Азыр айтып атсаң, ойлонуп да көрсөм, баягы эчтеке чыкпай атат да чындыгында. Мен Дамирди өзүмө бир 3-4 жаш уулуудай элестете берем. Анткени акылы баары бир мындай кандай десем, чоң эле бала катары элестетем да, мындай эркек катарычы. Анан ошон үчүн сизди алганым дагы мага оңой болду болуш керек деп ойлойм. Эч бир мындай ойлоно албайм да, менден бир жаш кичүү деп айта албаймын. Кээинки учурда гана баягы тааныш билиштер, сенден бир жаш кичине десе, анан деп мындай ойлонуп калам да. А так буга чейин мындай ойлор деле кетпейт. Ар дайым эле менден улуу деп эле жүрөм. Көбү сурашат, эмнеге сенден бир жаш кичүү болсо дагы сен дебе сиз дейсиң деп. Демек мен бул нерсе менен сый урматымды, жолдошума болгон сүйүүмдү билдире алам деп ойлойм. Бүт нерсе адамдан зависит этет экен, потому что баягы эме экен да. Бүт нерсе жетишсе болот. Чыгармачылыкта деле. Бул чыгармачылыктан да кыйын иштер бар. Жетишпей кала турганчы. Бул өзүнүн орду менен чыгармачылыгы. Үйдүн жумуштары өзүнүн орду менен. Мен караган өзүнүн орду менен. Бүт нерсе өзүнүн орду менен кетет, ал эч нерсеге мындай таасир этпейт го. Турмушка чыккандан кийин эмнегедир чармачылыгым аябай наоборот өсүп баратат. Кайнатам, апам, атам, негизи Дамир жолдошум, кайнелерим бардыгы, эжемдер, кайнэжемдер көп эле, кайын журтум баардыгы эле эмнегедир ырдашың керек. Клип ырларым эмне жаңылыктар болсо тең бөлүшкөнгө даяр ар дайым. Баягы эмнегедир ушул адамдарды мен азыркы учурда өзүмдүн баягы спонсорлорум десем болот. Көрмандарым катары дагы көрө алам. Ар дайым эле баалап келишет. Анан чармачылыгым ушул турмушка чыккандан кийин өнүгүп, өркүндөп, өсүп кетти. Демек бул өзүнүн бир берекеси деп ойлойм. Үйлөнөргө келгенде ачык эле ойлонгон жокмун. Потому что ага чейинки мамиле уже көз кыйла сүйлөштүк, 8 ай, 9 айда сүйлөштүк окшойт. Ошо сүйлөшүп, уже билесиң да адамдычы. Кандай эмне. Үйлөн эми ошол билип жүрүп, анан кийин ошол нерсеге мындай болду деп көнгөндөн кийин, анан кийин жакшы уже ишенгенден кийин үйлөнөм дейсиң да. Ойлонгон жокмун ачык эле. Эми ойлонгондо эмне? Билем айт турган кандай кыз экенин. Эми адашкан жокмун, Кудайга шүгүр. Апамдар да айтып берчү, кандай келин болот экенсиң эми деп. Жолукту салып, казанга ашты жасап, кадимкидей эле келиндердин баягы жашоосун улантып келатам. Жакшы келин деп ойлойм. Эмнеге дегенде, Кудайга шүгүр, ата-энем ыраазы. Мен айтып атпаймынбы, ошо ата-энем ыраазы болсо эле болду. Буга дагы айткам, сен мен ойлобой, ошол биринчи очередде ошо ата-энемди сыйлап, ата-энемди барктап алсаң эле калган мен өзүм. Эми кыйынчылык десем да деп да айта албайм. Бир аз өзгөчөлүгү, биз баягы этаж үйдө жашап өскөнүбүздөн Дамирлердин үйү жер там да. Ошол нерсе менен айрыланбаса эле калган бүт эле ошол апам үйрөткөн, апам жасап жүргөн, мен үйдө өзүм жасап жүргөн, сиңдилерим, эжелерим жасап жүргөн эле тамак. Экөөбүз эле болгон убактарда мындай тартынбай эме кылат да, өзүнүн билгенин кылып жасап, кичине нерседен да бирдемелер жасап берип, мындай эме да. Анан ата-энем алдына барганда кичине тартынабы, кандай. Тамактардан ашты аябай жакшы көрөт. Күндө жасап берсем деле жей берет.
башка жагынан эч неме жок. Эми болбойт деп мен жалган айткым келбейт, болот. Ар бир үй бүлөдө болот. Кээбирки аялдар кызганбаса, наоборот, баягы чөгө түшөт да, эмнеге мен кызганбайт, демек мен татыктуу эмесмин деп. Мен ошол аялдардын катарына кошулам. Кызганса мага наоборот жагат. Билбейм, мындай жөнөн кызгана берем кээде отуруп элечи. Чын. Мындай отуруп эле бир жакты машинада отуруп эле бир жактан тийип карап турса, кимди карап атасың деп эле кызгана берем. Демек мен керек экем деп өзүңө мындай кандай десем бир стимул бересиң. Эми мен эле кызганычтан эмес, бул мен тараптан эле эмес, эки тараптан болот да. Кээде айтырман мени кызганып калат. Мен аны кызганып калам. Ошондой мындай баягы кызганып баягы неме болуп кеткенде байкап калам да, мындай ушундай баны эмоцияга алдырып башкача кызганат да. Анан эчиңин деп ичимен айтып коем, сүйөсүң баары депчи. Мен аябай кызганчакмын. Дамирден 200 эсе кызганчак адам катары эсептенсем керек деп ойлойм. Дамир мени аябай жакшы билет. Мен үчүн Дамир көп нерсе да. Ошондуктан ошол адамды мен мындай бирөөгө бергим келбейт. Бирөөнүн жанында көргүм келбейт мындай. Кээде эми чындыгында кээде кээбирки звоноктор болуп кетет. Ошол звоноктордон бирок акыркы күндөрү мамилемди алмаштырып, телефон деле жакшы иштетпей неме болуп калдым. Ошол азыр жок андай нерселер. Ошо башында болуп жүргөн да ушундай кызганычтарчы. Ограничение койгонмун. Ачык кийимби. Мурда айтырман билесиңер, өзү чындыгында бандай элге аралап көп бийлейт болчу да. Анан ал нерселериңе токтот, азайтканга аракет кыл деп ал нерселерге койгон, конечно. Эми ар кандай адам бар. 1-2 костюмдарым бар, сахнага кийген кыска. Ошол эле учурда бир жери, мисалы үчүн арт тарабы ачык, либо бул жери ачык болушу мүмкүн. Ошол костюмдарымды өзүң эле билип жок кылып кой, болбосо мен жок кылам деген талаптар болду. Анан кийин чет жактарга кандай десем, гастролго эркек кишилер менен чыкпайсың деген талап коюлган. Өзүңөр билдиңер, азыр акыркы күндөрү көп деле мындай эме болбой калды. Чыгармачылык жактан көрүнбөсө, атак башка жактан көрүнбөйт. Той, үй, башка мындай чыгармачылык боюнча иштер болсо ошол атак только үйгө. Ошондой. Мурдагыдай достор менен аякка барып, буякка барып андай нерселер жок азыр. Андай урушуп кетсем, бир нерсеге алаксыйм, андай жок. Урушкандан кийин бундай эле характер ошондой. Айтырман характери бандай. Урушуп кетет да, андан кийин тез эле жайылып кетет да. Көңүлчөктүк эмеси бар. Кичинеден кийин кайра жарашып коем деп. Ошондой. Бирок көбүнчө мындай эме сабыр менен иш кылам да. Шашканды жаман көрөм, сабыр менен иш кылам. Аял кишинин өзүнүн бандай сүйлөй турган моменттери болот да. Ар бир аял кишинин уже чогуу жашап чогуу эме кылгандан кийин билесиң сырларын. Кайсыл убакта сүйлөш керек, кайсыл убакта сүйлөбөй эле коюш керек. Ошол убакыт байлап туруп анан кийин коем деп сүйлөп. Менен ката кетип калса ошентип сүйлөп. Жок, мактасам алданбайт ал. Мындай жакшы тамактарды кылып берип, либо кандай десем, башын укалап берип, же болбосо айтам го, ошол бир жылуу сөздөрүм айтып, эркелетип, сизден өтөрү жок деп турсам эле көңүлү тез эле жайына түшөт. Условияларды коюп, эме болбойт, жарашпайт. Мындай жөн эле жакшы сөз айтып койсоң эле жарашып, койчу эми, койсоң жакшы болчу деп. Анан өзү деле билет, баандай көп учурларда баандай тарынып жүрө берсе, мен барган сайын баандай сабыр болуп туруп, жин келип кетет да кедечи. Анан ошол убактарга жеткирбейт өзү делечи. Жин тез келет. Тамактардан айта турган болсом, этти тамак жакшы көрөт. Сөөктүү тамактарды жакшы көрөт. Ошол точно ошол нерсени жакшы көрөт. Дагы мен жакшы көрөт. Мындай природага чыкканды жакшы көрөт.
үйдө өзүнчө ырдап бийлегенди жакшы көрөт. Үйдө өзүнчө ырдап бийлеп, тамак жасап атканда деле ырдап бийлеп жүрө берет. Мен өзүм телефон чукулуп отура берем. Дамирге аябай жакшы жылуу сөздөрдү арнап, жакшы сөздөрдү сүйлөп, сиз деп турсам эле ошондо көңүлү жайына түшөт. Анан жини келип калган учурда мен баягы жанында пытырабы эле, ышкылып эле, сиз деп турсам эле тез эле жазылып кетет. Ошентип көңүлүн алам. Бир адам жакшы көрбөсөң жашай албайсың. Эми сүйүү деген бул эмне? Бул ошол бир адамга көзүң жеткендиги жашашыңа, ошол бир адамды баалагандыгың, бир адамды жакшы көргөндүгүң, бир адамды ошол кандайдыр бир өзүнүн бир сапаттары жакшы жаккандыгы саңачы. Ошол сүйүү да. Өзү сүйүү деп туруп өзүн бир жеке кылып сүйүү деп айта албайм. Адамдын ошол адам кандай болсо ошол боюнча жакшы көргөндүгүң бул сүйүү да. Бир шаар да, мындай шаар, ошонун ичинде бир көптөгөн нерсе бар да. Ишенич, жөнөкөй сезим, бири-бириңе күйгөн маселе, баягы байланып калган бир неме да, баягы бир мамлекет да. Бири-бириңе байланып каласың, ал нерсени мындай бирөө үзүп тарта албайт да. Жөн гана ошо эки адамдын болгон ортодо болгон мамлекети да. Ошол адам үчүн көп нерсеге даяр болгуң келет. Ошол адамды мындай жоготкуң келбейт. Ошол адам үчүн баягы жаның бергенге даярсың да.